Мен бүгүн сиздерге өзгөчө bir тема жөнүндө сөз кылайын деп чечтим. Ата эне. Ата эне сенин бейишиң же сенин тозогуң. Перзент 4 түргө бөлүнөт экен. Перзент деген 4 түргө бөлүнөт экен. Эң биринчи жакшы перзент, бул ата эненин муктаждыгыны өзү байкап, айттырбастан бүт бардыгыны аткарат экен. Бул эң мыкты перзент экен. Ата эненин кандай муктаждыгы болсо, ошону өзү байкап туруп, ата эне айтканга чейин бүт бардыгыны жасап коет экен. Ата эне анын кылган жумушун көрүп, жүрөгү кубанат экен. Мындай перзенттин кылган ишине ата эне разы болуп, өзү колун көтөрүп, бата кылып, дуа кылат экен мындай перзентке ата эне. Эң мыкты перзент, мына ушул номер 1 перзент, ата эне айтканга чейин байкап туруп, өзү айттырбастан, ата энени айттырбастан кылып, өзү жасап койгон, бүт бардыгыны жасап койгон перзент бул эң мыкты перзент экен.